Мен ал авторитардык бийликти орнотоюн дегенде эле эч кандай ниетим жок. Андай орнотпойбуз. Буган күчүбүз да, эркибиз да жетет. Убакыт дагы далилдейт, көрөсүздөр. Биз мыйзамдуулуктун, биз адилеттүүлүктүн диктатурасын орнотконго күчүбүз жетет. Орнотобуз, Кудай буйрса. Мисалы мынакей, бир мисал кылып айтып кетейин да. Мына кошуна эле Өзбекстанды алалы. Каримовдун убагында укмуштуудай диктатура болчу. Муну бүт дүйнө жүзү билет, биз билебиз, коңшу өлкөлөр билет. Шавкат Миромонович Мирзиёев келди дагы, баягы диктатураны алып таштап туруп эле бардык дүйнө жүзүнө эшигин ачты. Азыр кандай өнүгүүлөр болуп атат мисалы. Эгерде диктатураны орнотом десе, ошол эле Ислам Каримовдун эле диктатурасын улантып кете берсе болот эле да мисалы. Бирок ал уланткан жок да. Бул ар бир адамдын өзүнөн болот да.